Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Куттуу Рамазан 2024 программасына кош келиңиздер. Алла Таалам ушул Рамазан айында кармаган орозуңуздарды, кылган ибадаттарыңыздарды, ошондой эле ушул айда берешендик кылып, муктаждарга, бейбечараларга көрсөткөн жардамыңыздарды, кайрымдуулуктарыңыздарды Алла Таалам кабыл кылып, эслеп чоң соопторду жазган болсун. Биз адаттагыдай буюрса ушул орозо темасында алкагында сөз кылабыз. Сиздерде кандайдыр бир ушу орозого тиешелүү же шариаттык кандайдыр бир сурооңуздар болсо, бизге кайрылып жазсаңыздар болот. Биз көчөкү ушул темабызды улай орозого байланыштуу баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Көчө биз ушу Рамазан айы бул өзгөрүүнүн айы, такыбалыктын айы деп айтканбыз. Пайгамбарыбыздын ушул куттуу хадистеринде айтылат, ушул орозодо Рамазан айында орозо кармаган адамдар үчүн ушул атайын дагы бейиш болот экен. Ал бейиштин аты Райян деп аталат. Ошол жерде ошол Алла Таала айтат экен, ушул орозо менин үммөтүмдөн, менин ушул пенделеримден Рамазанда, ушул ыйык Рамазанда орозо тутуп, өзүнүн баягы нафсин кармап чыдаган адамдар үчүн ушул Райян эшигинен киргиле деп чакырык болот экен да. Ошол эшиктен бир гана ошол Алла Таалага моюн сунуп, анын парздарын аткарып, ибадат кылган момун пенделери кирет экен да. Ошондуктан келиңиздер ушул Рамазан айындагы орозого кош көңүл болбостон орозобузду кармайлы. Эч кандай бир баягы шалаакылык, жалкоолукту көрсөтпөстөн, чыныгы баягы мусулмандык болгон парз милдетти аткарганга аракет кылалы. Табигый нерсе бул баягы адам баласы күнүмдүк баягы жеп ичип жүргөн адаты бар. Ошондон тыйылып, ушул Рамазан айында өзүнүн баягы көңүл каалоосу менен чоң катуу бир күрөшкө түшөт да. Бул ошол нафсини тарбиялоо жааты дагы бар. Анан мисалы намазда дагы, намаз учурунда мисалы тамак ичип, суусундук ичип дегендей нерселер тыюу салынат. Бирок намаз учурундагы бул чектөө убактысы азыраак. Ошондой эле мисалы үчүн ажылык ибадатын алалы. Ошол ажылык ибадаттарын аткарууда мисалы үчүн таваф дейбизби, ошол эле жанакы Сафа Марва ортосунда жүгүрүү маселеси. Бул жерде ошондой тамак ичпей, эч кандай бир метпей, кандайдыр бир деңгээлде адам баласы өзүн карманып жүрөт да, нафсисин тыйып. Бирок ошол Рамазан айындагы нафсисинин ошол тыйып, мындай карманып жүрүүсү узагыраак да, таң аткандан баштап ошол күн батканга чейин. Ошондуктан бул дагы адам баласы үчүн кандайдыр бир деңгээлде сыноо. Анан бул Рамазан айы кандайдыр бир деңгээлде дагы ошол адам баласын сабырдуулукка үндөгөн, үйрөткөн бир ай. Ошондой эле ушул Рамазан айында биз башка бир адамдардын дагы муктаждыгын сезген, билген дагы ай болот. Тагыраак айтканда, коомчулугубузда социалдык абалы адамдардыкы бирдей эмес. Кээ бирөөнүкү курсагы ач, кээ бирөөнүкү ток. Ошол учурда бардыгыбыз ушул Рамазан айында курсагыбыз ач болуп, бир тең абалда болобуз да. Байы дагы, кедейи дагы. Мисалы үчүн ошол миллионери дагы, акчасы жок дагы, баягы чоң жетекчи дагы, анын астындагы иштеген жөнөкөй катардагы жумушчу дагы бардыгыбыз бир болуп, ошо Кудай Тааланын парзын аткарууда биз бардыгыбыз бирдейбиз. Ошондой алда биз ошол жакыр болгон, ачка болгон адамдардын дагы
bir сезимин кандай бир деңгээлде туябыз. Себеби адам баласы өзүнүн башына ошо окшогон бир сыноо келмейинче анын абалын билбейт. Качан ошол адам ошо окшогон бир сыноону башынан кечиргенден кийин ошол адамдын абалын жакшы түшүнөт. Анан биз ошол жерде мисалы үчүн ач калып, суусап дегендей жүрөбүз. Бирок ошол абалда караңыздар, ошол курсагы тойбой муктаж болуп жүргөн бейбечара адамдардын аз да болсо абалын бир сезе турган бир абалда. Ошондуктан бул ай бизди ошол сабырдуулукка үндөйт, баягы нафсибизди тарбиялайбыз. Ошол жаман адаттардан, баягы күнөө иштерден арылып, ошонун баягы күчү, ушу Рамазан айынын күчү кийинки дагы Рамазанга чейин жете тургандай бир деңгээлде болушубуз керек да. Ошондо бизде бир чыныгы баягы Рамазанды ушу Кудай Таала ыхлас менен, сабырдуулук менен мындай кармаган болобуз да. Анан бизде ушул ибадат дейбиз. Ибадат дегенде ошо Кудай Тааланын бизге милдеттирген парыздарын аткарууда биз бир ошону бир сүйүнүч менен кабыл алышыбыз керек. Бул кандайдыр бир тажаган, бир чарчаган абалда эмес. Мисалы үчүн бизге бул Рамазан айы бир 12 айда бир келчү бир конок айы десек жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн адам баласына үйүнө кайсы бир конок келсе, аны жылмайып тосуп алып, мындай жакшы абалда, маанайда өткөзүп узатуу керек. Бул адатта ошондой. Бирок эми ошол келген айды, ошол ибадатты, ошол парызды аткарууда дагы ошол эми ушул Рамазан айы тезирээк өтүп кетсе экен, мен ушундай бир кыжаалат болуп атам деген ой, пикирлерден биз алыс болушубуз керек да. Ошондуктан келиңиздер, ошо Рамазан айын чын ыхлас менен ниетибизди түздөп кармаганга аракет кылалы. Бизге дагы ошо суроолор түшүп атат. Ошо суроолорго көңүл бурсак, орозуда мангасы айла жок, жутуш керек болуп жутса эмне болот, Алла ыраазы болсун. Бул мындай да, айла жок эмес, ал баягы аны жутпастан түкүрүп салуу керек. Ал толук ыктымал баягы бузуп салуусу. Ошондуктан келиңиздер мындай көрүнүштөрдөн, адаттардан арылалы. Assalamu alaikum. Орозуда Куран хатым кылайын десем, толук окуй албайм, телефону угуп көз жүгүртүп эсептелеби дейт. Бизде мындай да, биз ошо Ханафи мазабынын негизинде жооп берсек, хатым кылуу колдон келишинче бул сүннөт. Мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, ошону кылсаңыз болот. Бирок телефон бу китепти ачып коюп, сырттан ошол окуп, анан намазды окуйм деген бул намазды бузуп коет. Ошондуктан сиз, менин сунушум, ошол колуңуздан келишинче канчалык сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, ошол жатка билесиз, канча сүрөнү ошондой эле деңгээлде окуганыңыз жакшы. Анан балким бирөөлөргө окуп бересиз жатка, ошондо жакшы болот да. Себеби ал суроо мындай, Куран болобу, телефон болобу, сиз коюп эметкенде ал сырттан окуу деп калат да. Сырттан окуу деп эсептелинет. Сырттан окуу бул намазды бузат. Эгер сиз өзүңүз жатка билип окуган болсоңуз, ошондо туура болот. Саламатчылык. Орозо кармаган киши күндүз баняга түшсө болобу? Болот. Болгону ошо этият кылыш керек. Суу жутуп алып, жана башка болбосун. Анан баягы кээде баягы чарчап дагы сиздин алыңызды алып койбошу керек. Ошондой бир деңгээлде түшсөңүз болот да. Ал эми балким баягы чарчап, көңүлү айнып кете турган бир абал боло турган болсо, анда кечиктирип койгон жакшы. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Тахаджуд намазы кандай окулат устаз дейт? Тахаджуд намазы мындай. Ошол
өзү негизи тахаджуд деген сөздүн мааниси ошол түндө уйкудан туруп окулган намаз. Окуу туруу дегенди эсептелет да. Анан биз мисалы үчүн куфтан окудук, таравих окудук, уктадык. Анан сиз түн бир убакта, мисалы үчүн саат 3-тө дейбизби, 4-тө турдуңуз дагы ошол 2 рекеттен баштап өйдө окуганыңыз мунун баардыгы нафил намаз. Нафил намаз деген ошол сиз сүннөт намаз, 2 рекет сүннөт намазды кантип окуйсуз? Мисалы үчүн бешим намазында, же болбосо куфтанда, же шамда. Ошондой эле окуйсуз. Ошол нафил тахаджуд намаз деп эсептелинет. Ассаламу алейкум. Орозо маалда жаш балдарды өпсө болобу жана тиш жуса болобу? Жаш балдарды өпкөндө эчтеке болбойт. Мында орозо бузулбайт. Өпсө болот. Аларды эркелетип, мындай жакшы мээрим көрсөтүү керек. Анан тиш маселесинде биякта макро, мындай макро дегенибиз ошол ооз жапканда, же болбосо ооз ачканда жууган жакшыраак. Себеби деген кандай бир бөлүкчөлөрү кирип кетпеши керек, ошол маселе да. Алар толук кирип кетсе оозду бузат, оозду ачат. Алейкум ассалам. Сиздерден баарыңыздар болсун. Рахмат. Намаз окубаган бир туугандар кандай дуа кылып айтууга сураныштайт. Бул болгон ошол бизде канчалык биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, айтканга, Кудай Тааладан сураганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, кандай сөздү айтылабыз, кандай дуа тилектерди айтылабыз, ошол эле дуа. Бирок бул жерде атайын пайгамбарыбыздын мындай бир айткан сөздөрү жок. Мисалы үчүн эгер Кур'ани Каримде айта турган болсок, ошол жерде ошо Ибраим пайгамбарыбыздын ошо айткан дуасы бар. Ал жерде ошол намаз окуй турган, моюн суна турган адамдардан кыл, мени дагы жана ушу менин перзенттеримди дейт. Балким ошондой эле жөнөкөй бир дуаларды айтсак болот да. Анан себептерин кылып дегенде, мисалы үчүн ушу намаз тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, баягы чакырсак, анын маанилүүлүгүн, анын парздыгын, ага болгон эгер жоопкерчиликти дагы айтсак, буюрса ошонун аркасы менен биз ушундай туура иштерди жүргүзсөк, иншалла, Кудай буюрса ошол намазга жыгылат. Ассаламу алейкум. Оозум суусап жатса, ооз чайкап койсо болобу? Чайкап, оозуңуз чайкап койсоңуз болот, эгер кургап бараткан болсо, бирок жутпайсыз да ошол сууну. Же болбосо тамагыңызга жүгүртпөйсүз. Себеби биз баягы даарат алабыз да. Даарат алганда сөзсүз түрдө оозду чайкайбыз. Бир гана ошол гаргара кылып, ошол тамакты чайкабайбыз да. Орозодо анан мурдубузга ошол аябай катуу, терең сууну албайбыз. Себеби деген толук ыктымал баягы ары кирип кеткен болсо, оозду ачып койгонго. Ассаламу алейкум. Биздин кыз 13 жашта, ооз бекитип жүрөт, бирок түштөн кийин эле өзүнө карап келип кусуп атат, өзүн ачпайт. Не кылышыбыз керек? Эми бул жерде эгер балагатка жеткен болсо, маселе эмес. Эми эгер балагатка жете элек болгон болсо, балким кыйналган болсо, оозун ачса болот. Бирок баягы караш керек, канчалык анын дарамети, анын мүмкүнчүлүгү жетет. Эгер жетсе кармаш керек дарамети, анан балагатка жеткен болсо, анан жете элек болгон болсо, кыйналып кеткен болсо, ооз ачып, баягы көнүп турганы жакшы да, бир-аздан кармап. Ассаламу алейкум. Таравих намазын эс алып кайра улантып окуса болобу? Албетте. Бул өзү таравих деген сөздүн мааниси ошол эс алуу дейт. Ошол ар бир 4 рекеттен кийин эс алып, мындай тыныгуу жасап, бир аз анан окуса болот. Сөзсүз түрдө бул жерде дароо баягы шырт дароо окуп салуу эмес. Ал жерде баягы биз ошол Кудай Тааланын астында бул эми кошумча жанакындай нафил сүннөт намаз болуп атпайбы? Биз ошол канчалык көбүрөөк окусак, канчалык биз
ошо чын дилибиз менен окусак ошол сооп турак да. Анан эптеп эле мисалы үчүн тезирээк эле окуп кутулуп салалуу эмес. Баягы көңүлүбүздү коюп, жыйып, берилип окусак ошондо сообу болот. Себеби пайгамбарыбыздын ошо куттуу хадистеринде Бухари, Муслимде айтылат. Bir rivayette şu man qama Ramadana imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi deydi. An manisi kimde oşol Ramazan ayında oşol tarawih namazı, jana başka şu nafil namazlarda okugan bolsa, oşo Allah Taalaga iman keltirip, andan soobun andan ümit etip kılgan bolsa, anın murdagı kılgan günöөлөрү kechirilet degen hadis. Алейкумассалам, ұстаз. Мен ойымда бар кезде жана балам эмизген учурда тутпай калган орозо кайсыл айдан кармап беришим керек. Мындай, сиз өз негизи мындай да, ошол кош бойлуу кезинде же болбосо баласын эмизип турган учурда ошол энелер мындай негизи баягы карыздарды кармап берүү керек да, улам жыйылып кетпестен, ирети менен. Балким сиздер үчүн баягы кыш мезгили жакшыраак болушу мүмкүн. Себеби күндүз кыскараак, түн узак да, ыңгайлуураак да. Ошондой баягы кармап берсеңиз тезирээк баягы казаңыздан кутуласыздар. Ал эми биздин шариаттан баягы мындай сөз түрдө мындай жайында кармаш керек же кышында кармаш керек деген жок. Эң негизгиси сиз дин баягы милдеттериңиз, казаларыңыз көбөйүп кетпеши керек, ошол маселе да. Анткени жаш өтүп, убакыт өткөн сайын баягы кармалбай калган орозолор көбөйүп кеткен болсо, албетте оор болот да. Ошондуктан баягы балким 1-2-3 жөн өткөзүп жиберген болсо, ошол кыш мезгилинде бөлүп кармап берген жакшы. Саламатсызбы? Тахаджуд намазындагы дуалар сөзсүз кабыл болот дейт, ошол чынбы? Эми дуалар буюрса кабыл болот, эми сөзсүз түрдө кабыл болот, аны бир гана Кудай Таала өзү билет. Эч ким айтпайт. Албетте ошол тахаджуд учурунда айтылган ошолго тиешелүү хадистер дагы бар. Ошол пенделерим кимси ошол Алла Таала ошо кайрылат экен, кимиси ошол дуа кылат, ошонун дуасын кабыл алайын дейт. Балким ошол убакытка туш келип калса, кайсы бир пенде ошол Кудай Тааладан сурап, балким ошонун айынан Алла Таала кабыл кылышы да мүмкүн. Бул туурасында ошол сиз айтмакчы хадис дагы бар. Башка деле учурларда, мисалы үчүн, биз дуа кылышыбыз керек, өзүбүздүн муктаждыгыбызды, өзүбүздүн алсыздыгыбызды билдирип, Алла Тааладан жалбарып сурашыбыз керек. Бул табигый нерсе баягы мусулман баласы үчүн. Тахаджуд намазын деп атат окшойт. Кандай окуйбуз? Айтып берсеңиз дейт кененирээк. Бул жерде мындай. Сиз куфтан намазын окудуңуз, жаттыңыз, уктадыңыз. Бир түн бир окумда турдуңуз дагы дарат алып намаз окуйсуз. Мисалы үчүн сүннөт намазды билсеңиз, ошо 2 рекеттен баштап окуйсуз. Ошол биринчисинде Фатиха, андан кийин Зам сүрө, кулак кылгандан кийин, андан кийин баягы руку, сажда кыласыз, кайра турасыз, андан кийин Фатиха жана бир сүрөнү окуйсуз. Атахия салават айтып, салам берип, ушул да. Эң негизи кандай десем, бул жерде эң баягы адамга оор болгон, жагымсыз болгон жери кайсы? Элестетсеңиз, сиз жылуу уктап жаткан, терең уйкуда жаткан жериңизден ошо Кудай Таалага жалбарып, ошого жакындап, бир ибадат кылайын деген ушул маселе турат да. Ал эми сиздин нафсиңиз, ошол эле кезде шайтан кой эми эмне кыласың, жат, эс ала тур деген бир ой пикирлерди салышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан сиз турдуңуз да, ошол учурда бир кандай бир эрдик да. Бул баягы көп адамдардын баягы кыла албашы мүмкүн. Эгер кайсы бир адам адат кылып алган болсо, ошондой кылууга бул кандай бир чоң бир жетишкендик. Assalamu alaikum. Мисвак менен тишти тазаласа даамдан жатпай орозу бузулбайбы дейт.
Биздин мазхабта мисвак колдонгон эч кандай орозону бузбайт. Мейли ал түшкө чейин болсун, мейли ал түштөн кийин болсун, эч кандай бузбайт. Мисвактын ушундай бир өзгөчөлүгү, аны колдоно берсеңиз болот. Кандай гана учур болбосун. Бир аз дамы келсе дагы болгону ал жерде жанакындай кандай десем бир ошол мисвактын жанакындай бир үзүндүү бир нерселери кирип кетпеши керек да оозго. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sumaya деген ысымдын мааниси эмне дейт? Бул эми баягы мындай түз же болсо бир ошого жакын маанини айта турган болсок, Сумая деген бул улуу дейбизби, улуу деген сөзгө жакын бир маани да, кандай десең, даңазалуу дейбизби, абройлуу дейбизби, ошого жакын бир маани чыгат да бул Сумая дегенден. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Ramazan ayында мурункудай көз башка ой жүгүртүп, андан мындай экен деп сүйлөшөбүз, кантип ушактан алыстап, улак алыстап намаз Кур'ан окуйм, алхамдулилlah дейт. Эми туура, бул баягы маселе ошол ушак айтуу, бирөөнү жамандап, гыйбат дейбиз. Ушундай нерселерди биз баягы ошондой учурларда биз адам өзүбүз баягы карманышыбыз керек, арылышыбыз керек, кой деп өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да. Андан башка эч бир нерсе жок. Кандай бир ыкмасы жок, бир чарасы жок. Биздин баягы айт деп эч ким бизди мажбурлабай эле, биз өзүбүз ошол нерсени айтып атабыз. Биз өзүбүз эле гана тим болбосо айтып гана башкаларга дагы баягы айтып атабыз аны. Ошондуктан мунун мындай баягы ушактан, гыйбаттан арылуунун тек бир гана жолу ошол Кудай Тааладан коркуп, ушул иштерди кылбаймын, барбаймын деп ошол иштерден токтонуу, кармануу да, андан башка жолу жоктур. Ошондуктан баардыгыбызга Алла Таала ошол башка бирөөлөрдү кыйбаттап, ушактап жүрүүдөн Алла Таалам сактаган болсун. Алейкум ассалам. Рахматулла. Ата-энем өткөн, аларга хатмы Кур'ан дегенде кайсы сүрөдү окуу керек? Бул мындай да, Кур'ани Каримдин ар бир тамгасы үчүн мусулман адам окуган сайын ар бир тамгасы үчүн 10 сооп алат. Мисалы үчүн алиф лам мим дегенде бул бир тамга эмес, алиф бул бир тамга, лам бир тамга, мим тамга, ошондой эле 30 сооп да. Анан бизде ошол Орто Азия дейбизби? Орто Азияда мисалы үчүн Кур'ани Каримди ошо Фатиха сүрөсүнөн баштап, ошол Нас сүрөсүнө чейин окууну хатмы Кур'ан деп коет. Башынан аягына чейин. Хатмы Кур'анды чүрүү деп да айтып коет кээ бир жерлерде. Демек, ошончо канча деген сооптор ошол өтүп кеткен адамга тийсин дейт, багышталат. Албетте буюрса анын сообу тиет. Бул бир эле Кур'ан эмес, Кур'ан Каримди окуу эмес, башка дагы кайрымдуулук иштерди жасаса болот. Ошол өтүп кеткен маркумдардын атынан буюрса алардын баардыгы сообу тиет. Мунун баардыгы ошол акыретке болгондо ошол адамдын сообу көбүрөөк болсун деген эле максатта. Албетте хатым дегенде ошондой кылып окуш керек. Чындап эле окуй турган бир адамга айтыш керек, же болсо өзүңүз окуганыңыз жакшы, же болсо үй бүлө мүчөлөрүндөгү билген адамдар окуган жакшы. Ал эми билбесеңиз анчалык окуганды башка бирөөлөргө дагы окутсаңыз болот. Assalamu alaykum. Алейкум ассалам. Орозонун күнүндө тиш алдырса болобу дейт? Болот. Эгер ошого зарылчылык болгон болсо, эң негизгиси ошол сиз суу жана башка же болсо дары сыяктуу нерселерди жутуп албашыңыз керек. Эгер да жутуп ала турган болсоңуз, анда ал орозоңузду бузуп коет ошол күндөн. Ошондуктан сиз этият кылышыңыз керек ошол орозодо тишти жулдуруп жатканда. Ажымал дейт, саламатсызбы, менин жолдошум каза болуп калды.
өлгөндө жолугушат деген чынбы? Айтайын дегеним, мен жолугушум 3-чү аялмын. 3-чү айыл мурунку аялдар менен жашып кеткен, 1-чи айыл менен болот деген чынбы? Эми бул жерде баягы бейишке баргандан кийин кимиси менен болот деген бул баягы ар кандай риваяттар бар. Жакшы көргөнү менен болот деген дагы бар. Зе айтмакчы, биринчиси менен деген дагы болот бар. Бул маселе эмес, баягы кыйынчылык эмес. Эң негизгиси бул биздин баягы дилибизде, ниетибизде, максатыбызда бул жерде бейишке кирүү биринчи туруу керек да. Анан ал жакта ал ким менен болот, кайсынысы менен болот, канчанчысы болот менен болот деген маселе анчалык ал маанилүү болбошу керек да. Ассаламу алейкум. Каза намаздарда зикир сөз тартыш керекпи дейт. Жок, каза намаздарда сөзсүз түрдө зикир тартыш шарт эмес. Эң негизгиси ал каза намаздарды кайсы намазды каза намаз окуп жатасыз, ошол маанилүү. Ошону окуган болсоңуз, буюрса туура эле болот. Анан сөзсүз түрдө баягы кадимки учурда ошол зикирлерди кылгандай ал жерде шарт талап кылынбайт. Саламатсызбы? Самачылык орозо айында кыздар канча жашына кармаш керек? Бул жерде кызбы, эркек балабы айырмасы жок да. Эң негизгиси ошол кыз балагатка жетсе, ал сөзсүз милдеттүү түрдө кармашы керек. Бул ал айырмасы жок, эркекпи, кызбы. Мисалы үчүн кыздар балагатка эртерээк жетет, салыштырмалуу эркек балдарга караганда. Балким алардыкы эртерээк. Ар бир кыздын да өзүнүн мындай физиологиялык мындай жааттан дагы айырмаланышы мүмкүн. Кээ бирөөнүкү 13-14 жетсе, балким кээ бирөө 15 жетет дегендей да. Ошондуктан так бир белгиленген эме жок, сан жок, мындай жаш жок. Бирок 15 жашта уже бардыгы көбүнчөсү жетишет. Ошондуктан 15 жашка чейин балагатка жеткен болсо кармаш керек, а балким жетпей жүргөн болсо, анда 15 жаштан кийин кармоого туура келет. Assalamu alaikum ustaz, men Куран хатым түшүрүп жаттым эле, каты окулуп калса эмне болот дейт. Бул жерде эми хатмы түшүп жатса жакшы. Ал бир аз ката кетирсеңиз эчтеке болбойт. Балким бир окуйсуз, эки окуйсуз, баягы кыйналып окуйсуз, бирок үйрөнүп кетсеңиз, бул сиз үчүн эле жакшы. Канча бир адамдар бар, мүмкүнчүлүгү бар болуп деле аракет кылбайт, бирок сиз баягы Кудай Таала сизге мүмкүнчүлүк берип окуп атырсыз, ката болсо дагы, бирок бул жакшы. Салам алейкум. Алейкум. Биздин имам таравих намазда Ясин, Мөлк сүрөсүлөрүн кошуп аралаштырып окуп атат. Ошондой турабы же Куран хатым кылбаса сөз менен окуш эле керекпи дейт. Бул жерде мындай, өзү Куранды окуп жатканда таравих болобу, башка намаздар болобу, айырмасы жок. Аралаштырбастан, ката кетирбестен окуу керек. Ал мындай туура эмес. Эгерде адаштырып дайыма баягы арттагы адамдар билбейт деп окуй берген туура эмес. Себеби балким ал билбеген адамдар үчүн туура эле кылып атам, мени билбейт да деши мүмкүн. Бирок Кудай Тааланын алдында бул туура эмес кылган болот. Көп жерде мындай Курани Каримдин маанисин түшүнбөстөн окуса, балким туура эмес дагы окуп коюшу мүмкүн. Балким намазды буза турган дагы бир абалдарда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан таравих намазын билген сүрөлөр менен окуу керек. Балким 10 сүрө, балким 20 сүрө. Ошол адашпастан, эми адашпай коюудан эч ким сакталган эмес. Ар бир адам адашат эмеспи, бирок дайыма адашып, баягы чалды куйду кылып, өз каалагандай окуй берип, бул туура эмес. Assalamu alaikum устаз. Аялдар 30 күн толуктар намаз окуй албайт. Калат экенбиз, кийин Шабан айында деле таравих окусак сооптор барбы? Рахмат. Дарат жок. Тандалган хадис пайгамбар өмүр баян деген китептерди окусак болобу дейт.
Таравих намазы bir гана ушул Рамазан айында гана окулчу намаз. Бул Шабан айында окулбайт. Ал баягы кечиримдүү, мисалы үчүн аялдар окуй албай калса, бул сөз түрдө анын өткөзүп жүрген казасын окуп бериш керек деген маселе бул жерде жатпайт. Канча мүмкүнчүлүк болду ошол Рамазан айында окуганга, ошол менен эле чектелесиздер. Анан бул жерде албетте ошол хадистерди, тандалган хадистерди, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, ошо шариат китептерин, ошо кыргызча болобу, даратсыз кармап окуй берсе болот. Даратсыз бир гана ошо Куран Каримди гана кармаганга болбойт. Андан башка ошол диний китептерди кармап окуй берсе болот. Толук уруксат. Бул жерде эч кандай мындай сөз түрдө диний китептердин баардыгын дарат менен кармоо керек деген талап жок. Таравих намазынын башында эле 20 рекет ниет кылып койсо болобу дейт. Бул жерде эми ошол жерге баратканда башында эле ошо 20 рекетти окуйм деп койсоңуз буюрса болот. Мында эч кыйынчылыгы жок. Себеби деген сөз түрдө аны сөз менен айтып, тил менен айтып керек деген нерсе талап турбайт. Жалпы эле мисалы үчүн турганда мен ошо таравих намазды ниет кылдым деп эле койсоңуз, ошо оюңузда турат, ниетиңизде ошентип кулак кагып окуй берсеңиз болот. Негизги сиз кайсы намазды окуп жатканыңыз ошол маанилүү да. Анан сөз түрдө аны ооз эки айтып, кайталап айтыш керек деген нерсе жок. Ассаламу алейкум. Нашид уккан күнөөбү? Бир жактан угуп калдым, музыка уккандан дагы жаман деп. Жок, андай маселе жок. Баягы нашид уккан күнөө эмес. Албетте бул жерде нашид деген ошол диний ырлар боло турган болуп атат да, сөз ошол мааниде болуп атат. Бул күнөө эмес. Ал музыкадан дагы бетер дегени бул туура эмес сөз. Андай нерсе жок да. Устаз, мен үйдө Куран окуйм, уланта берсин болобу, катасы болобу деген ойдомун. Эми эгер сиз Куранды окуганды билсеңиз, жаңы окуп аткан болсоңуз, балким тамгалап окуйсуз, балким тажрыйбаңыз жок, бирок мындай жакшы окуганды билсеңиз окуй беришиңиз керек. Анан албетте эгер сиз мурда окуп атсаңыз, баягы мурда устазга окуп берген болсоңуз, бир өткөзүп дегенде бул жакшы болот да. Балким сиз, мен билбейм, балким сиз мурда окугансызбы бирөөнүн алдына, же болбосо өзүңүз үйрөнүп кандай окуп атасыз. Бирок азыркы учурда эгер сиз ошол бир карынын алдына барып окуганга мүмкүнчүлүк болбосо, азыр телефондо ошо Play Market'би же App Store'добу тиешелүү мындай тиркемелер бар. Ошо сиз каалаган ошол карыны окуйт. Сиз карап турсаңыз дагы болот. Мисалы үчүн бир бетти уксаңыз башынан аягына чейин кандай окуйт ошол кары, артынан баягы туура окуганды ошентип дагы үйрөнсөңүз болот да. Албетте бир жакшы, кыйын карынын алдында окуп берген ал башка. Кандайсыз? Жакшы, тажеке, мага эми бул көп келет. Намаз окусам болобу, туткан орозо кабыл болобу дейт. Бул мындай да, сиздики эгер ошондой маселе боло турган болсо, сиз ар бир намазга анда дарат алып окушуңуз керек. Албетте сиз орозоңузга эч кандай тиешеси жок, орозоңузду бузбайт. Болгону ошол намазга эле, ар бир намазга дарат алуу керек болуп калат. Ассаламу алейкум. Жаш 25-тен ашкан бойдок жигит имамчылыкка чыккан болбойт деп уккан, бул ушул туурабы? Жок, туура эмес. Андай нерсе жок. 25 болобу, 30-35 болобу. Ал ошол имамчылыкка өткөндө намаздын өкүмдөрүн жакшы билген болсо, Куранды жакшы окуй ала турган жигит болгон болсо, өтсө болот.
Бул жерде ал бойдо оксуң сен өткөнгө болбойт деген маселе таптакыр жок. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозда аял таравих намаз окуу аса күнөө болбойбу? Бул эми сүннет намаз, бул баягы пайгамбарыбыз таптакыр таштабаган, дайыма ошо окуган. Ошондуктан канчалык биз ошол таравих намазды окусак ошончолук сооп көбүрөөк болот. Туура кээде кана бир учурлар болуп калышы мүмкүн, шарттар болбой калышы мүмкүн. Ал кечиримдүү. Бирок дайыма таштап койгон бул өзү баягы Рамазандын мындай бир кандай десем абалына, атмосферасына жатпайт да. Фитр садаканы кимдер үчүн берсем болот? Ата энем, иним, эки эжем, эки балам, жубайым деп берсем болобу? Жана кимге мечте урнага салып коембу дейт. Бул фитр садакасы туурасы боюнча дагы биз өзү муфтият дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, айтылып келет. Бул жерде фитр садака сиз ошо балдарыңыздын атынан, ата энеңиздин атынан эгер муктаж болгон болсо, сиз муктаж болгон адамдарга бересиз да, балдарыңызга бербейсиз. Мисалы үчүн ата энеңизге бербейсиз ал фитр садаканы, алардын атынан бересиз да, муктаж болгон адамдарга. Анан фитр садаканы баягы биздин мечитте бир ошол фитр садакасы деген ошо кудучага салуу керек да. Бул жерде мындай, кээ бир биздин аттуу баштуу алымдарыбыз деле айтат, мисалы үчүн ошол муктаж болгон адамдарга бергиле деп. Бирок ошол мечиттерде чогулушунун себеби мындай да, бизде сиздин бере турган акчаңыз балким 200 эле сом болушу мүмкүн, 300 эле. Бирок бир муктажга берип койсоңуз, ал кандайдыр бир деңгээлде анын толук бир муктаждыгын чече албайт. Ал эми ал сумма көбүрөөк топтолуп, анан көбүрөөк берилсе, мисалы үчүн 1000, 2000 бериле турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде ошол муктаж болгон адамдын бир кажет керектүү болгон нерсесин сатып алганга бир ыңгайлуу болот. Ошол себептен биз ушундай мечиттерде көбүрөөк чогулсун деп атабыз. Андан кийин азыр ошол тиркемелерде дагы, мисалы үчүн Мегапей, Мбанк, жанагы башка ошол тиркемелерде дагы сиз ошол жакта фитр садаканы дагы берип койсоңуз дагы болот да. Бул дагы заманбап ошол муктаждыктын айынан келип чыккан нерселер. Себеби кээ бир адамдар бара албашы мүмкүн, ошол учурда мечитке барып фитр садакасын бергенге. Ал эми ошо тиркеме аркылуу кандай гана болбосун, тоонун башында болобу, башка жерде болобу, бергенге ылайыктуу шарт түзүлүп жатат да. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум, намазда субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп аттахияттан кийин айтылабы? Жок, аттахиятудан кийин бул сөздөр айтылбайт. Аттахиятын окугандан кийин сиз дароо эле салаватты айтып окуй баштайсыз. Аллахумма салли аля Мухаммад деп. Андай сөздөр айтылбайт. Ассаламу алейкум, кийимде зарар тип кетти, башка кийим жок, таравихти окусам боло өтөбү дейт. Башка кийим жок болсо, ошол намаз, ошол кийимиңиз менен эле бир аз тийип калган кийимиңиз менен эле окуй бересиз. Буюрса ал кечиримдүү болот. Анан баягы болду эми нажас тийип калды, намазым өтпөй калды эмес, себеби сизде зарылчылык, андан башка кийимиңиз жок. Ал кечиримдүү окусаңыз болот. Бул жанагы себеби мындай да, ал нажас дагы, бул нажас туурасында айта турган болсок, ошол жеңил нажас, оор нажас деп коет. Ошол оор нажас бул ошол адамдын ошол чыккан жанагы нажастар, ошол эти желчү, ошол малдын ошол зарасы, жанагындай кыгы сыяктуу бул оор нажастарга кирет. Анан нажастарды кетирүүдө көрүнө турган нажас бар, көрүнбөй турган нажас бар. Көрүнүп калган нажасты көрүп турабыз да, аны жууп, тазалап коюп, же болбосо сүртүп коюу менен таза болсо тазалап окуй берсе болот. Кээ бир нажас бар, тийгенден кийин ал кургап калышы мүмкүн, мисалы үчүн зара. Бирок андай учурларда
Биз аны 3 жолу жууп, 3 жолу сыккандан кийин анан таза болот. Саламатсызбы дейт, саламатчылык төшөкмасы орозо бүткөнчү 1 ай ушул. Жок, андай нерсе жок. Биздин динибизде ооз ачкандан кийин ошо таң атканга чейин шариатыбыз толук уруксат берет. Бул бизде андай башка, мисалы үчүн мурунку балким ошол жөөттөрдүн динине сымал андай бизде жок, андай чектөө. Бул жерде толук мүмкүнчүлүк бар сиз ушул жубайыңызга жакындаганга. Бул жерде кээ бирөө ойлошу мүмкүн да, бул толук ошо Рамазанда жакындаганга болбойт деп жубайына. Жок, андай нерсе жок. Толук кандуу ушул ооз ачкандан кийин, ооз жапканга чейин, соорулукка чейин сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул баягы Рамазан айы, мындай сабырдуулуктун айы дейбиз, тарбиянын айы деп атабыз, өзгөрүүнүн айы деп атабыз, туугандар. Ошондуктан ушул Рамазанды баягы кармаганда биздин жашообузда бир чындап эле өзгөрүү болуш керек. Чындап эле бир жаңылануу болуусу керек да. Биздеги мурдакы жаман адаттар, жаман жүрүм турумдар так-такыр калбашы керек да. Себеби мисалы үчүн жөнөкөй эле ошол пайгамбарыбыздын мисалынан айта турган болсок, хадисинен биз айтып атабыз, Рамазан айында бир гана ошол суусундук тамак аштан гана тыйылбастан, ошол эле учурда жаман сөздөн, ошол ушак айыңдан, жалган сүйлөөдөн, ошондой нерселерден да арылышыбыз керек да. Эгерде ким бирөөнү сөксө, ошолундай туура эмес иштерди кылса, ошо пайгамбарыбыз айтат да, анда бул адамдын орозосунан эмне пайда дейт да. Ошондуктан бул жаатында дагы маанилүү да. Көрүңүздөрбү? Бул жакта дагы маанилүү да. Баягы башка айларда деле, мисалы үчүн бир эле Рамазан эмес, башка айларда деле ал нерселер талап кылынат. Бирок Рамазан айында андан дагы күчтүү талап кылынат. Анан пайгамбарыбыздын дагы бул жерде мүмкүнчүлүк берип аткан бир ай десем болот да. Мисалы үчүн өзүнүн куттук хадисинде айтып атпайбы, бул жерде ошо Рамазан айы келгенде бейиштин эшиктери ачылат дагы, тозоктун эшиктери жабылат. Анан шайтандар чынжырланат деген хадиси бар да. Бул жерде мындай адам баласы пенде ушул нерселерден баягы тамак, суусундуктан тыйылып атат. Бирок ошо менен катар башка нерселерден дагы тыйылсын деген бир мүмкүнчүлүктү ошо Кудай Таала түзүп берип атат да. Ошол баягы ушул адам баласы өзүнүн нафсисин кармап, өзүнүн көңүл кумарын ошондой жаман нерселерден карманып, ушунда бир Рамазан бүтүшү менен мындай бир жакшы бир абалда болсун деген бир даанышмандык жатат да. Ошондуктан жанакындай туура эмес иштерден арылганыбыз дагы бул жакшы болот да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устаз, менин кайнем ортобузга түшүп жашабай калдык. Эми жашообуз кантип алышымды биле жатам. Кайнымызга кылып сурасам, сенден калыптыр, жашагысы, көңүлү калыптыр, жашагысы жок экен деди. Жашабайм десе дагы 3 талак түшүп береби дейт. Эми баягы сиздердин ортоңуздарга мындай түшүнүк, мен кайра жарашууну Кудай Таалам жазган болсун. Балким ал баягы жөнөкөй эле бир бытовой нерселерден болгондур. Бирок талак маселеси эч качан мындай дароо турбашы керек. Албетте ар бир үй бүлөнү сактап, эгер ортосунда кандай бир түшүнбөстүк маселелер болгон болсо, аларды чечкенге аракет кылуу керек. Албетте баягы келин менен кайненин ортосундагы мындай бир
түшүнбөстүк, пикир келишпестик болбосу керек да, ошону дагы жеткирбегенге аракет кылуу керек. Бул жерде сиздин сөзүңүз өтпөсө, балким тиешелүү бир адамдарды ортого салып, маселени чечкенге аракет кылуу керек. Анан талак маселесин бул жерде таптакыр козгобош керек. Талак маселеси таптакыр маселе, үй бүлөлүк көйгөйлөр чечилбесе, ошондо гана бир гана талак менен, ошо бир эле талак менен, биякта 3 талак маселеси таптакыр турбаш керек. Бир эле талак менен балким баягы чечкенге аракет кылыш керек. Анан балким эгер баягы өкүнүп, кой туура эмес кылыптырбыз десе, мүмкүнчүлүк болот дагы кайра жарашып жашаганга ылайыктуу болот. А бирок кээ бирде адамдар ошо ажырашып кетип, ажырашканда дагы 3 талакты айтып, туура эмес баягы жолдорго барышат. Бул туура эмес. 3 талак таптакыр турбашы керек. Ассаламу алейкум. Менин кызым 8 жаш, орозо кармаса болобу дейт. Эми сиздин кызыңыз 8 жашта болуп, орозо кармаганга дарымети жетсе, кыйналбаса, ошол кийин парз болгонго чейин бир көнө турган абалда кармаса болот. Эч кандай биякта тыюу жок. Эгер эле ал кыйналбаса, балким ал кыйналса, баягы оозун ачса болот. Анан баягы балким ушундай үй бүлөлөр бар. Ошол балаатка жете элек болсо да, кыздары, балдары орозо кармап, үйрөнүп, ошол баягы жеңил болот да. Себеби балаатка жеткенден кийин алар үчүн бир оорчулук, кыйынчылык болбойт да, жеңил эле кармай башташат. Ассаламу алейкум. Үйдө күндүз таалим өткөндө даарат сөзсүз болуш керекпи? Үйдөгү бардык адамдар дейт. Бул жерде даарат сөзсүз болушу шарт эмес. Ал таалимде же болбосо ушундай диний сабакта, сабак окуп атканда. Себеби сиз эгер Куранды кармасаңыз, ошондо даарат баягы талап кылынат. Намаз окусаңыз, ошол учурда баягы даарат талап кылынат. Ал эми таалим учурунда ар бир адам, үйгө келген адам даарат болушу бул шарт эмес. Ассаламу алейкум. Алейкум. Тиш дарылаганда тишке берилчү наркоз укол орозону бузуп койбойбу дейт. Жок. Бул наркоз эч кандай тишти, орозону бузбайт. Ал болгону наркоз сизде ошо тишти жулганда же дарылаганда оорутпасын деген нерсе. Эң негизгиси ошол сиздин тамагыңыздан ары өтпөшү керек да, ошол суу же болбосо дары сыяктуу нерселер. Ва алейкум ассалам. Биз биринчи күнү таравих окуй албай калдык. Кийинки күндөргө кошуп 40 рекет окусак болобу дейт. Бул өзү таравих намаздын казасы жок да, себеби бул сүннөт намаз. Бул жерде биринчи күнү окуй албай калгандан кийин баягы эми экинчи күндө эле окуш керек. Анда 20 рекетти дагы кошуп окуйм деген андай нерсе жок да. Себеби сүннөт намаздардын казасы болбойт. Каза бир гана парз намаздардыкы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды. Биз буюрса дагы башка сиздер менен кийинки эфирлерге дагы жолугушабыз. Баарыңыздардын ушул Рамазан айында кармаган орозуңуздарды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Кандай гана ушул жакшы ибадаттарды, ушул жакшы кайрымдуулуктарды кылсаңыздар, Алла Таалам алардын собун эслеп берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.